Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Кыргызстан эл артисти Курмангазы Азыкбаев. Рахмат сизге студияга келгениңиз үчүн. Мына жакында президент жанагы жаңы эмеге кол койду. Мыйзам мурда кабыл алынган экен. Декабрда жанагы өлгөндөрдү койгондо жөрөлүглөр, ар башка эмелер деп эрежелери жөнүндө. Деги эле салт менен ушундай бюрократиялык нерселер айкалышып, туура чечилсе, эл үчүн дагы, бийлик үчүн дагы, башка кызматкерлер үчүн дагы ыңгайлуу болот да, кандай деп ойлойсуз? Эми туура эле ошол жерде броньдоп койсо, акчасын төлөп. Ал туура эле. Дүйнө жүзүндө деле ушундай эрежелер бар. Бул Туркияда деле, Европада деле ошол жерде ээлеп, эртерээк броньдоп, акчасын төлөп коет, ал жерде эч ким укугу жок, ала албайт. Бул жөрөлгө туура эле себептен талаш тартыш болбосун деп туура эле кол коюлду деп ойлойм да. Себептен ошо ак үйдөн ошондой чечим чыгарып койгон жакшы болду, кийин талаш тартыш болбойт да. Бул жагынан жакшы эле деп ойлойм себептен. Анан жанакы кээ бир жерлерде бар го, өйдү жакта, Байтик тарапта болобу же башка тарапта болобу, жерлерди аябай чоң бизнес кылып алган. Карапайым эл кыйналып кетип атат да. Ошол жерге барып, жакын туугандарын көмөлүктөп барса, узаталып деп барса, моомча акча төлөйсүңөр, тигинче деп эми ошонун баарын жакшылап текшерип чыкса, иликтеп, жиликтеп, анда аяктан дагы чыгат да, түздөгөн жагы. Түздөп, оңдоп койсо, карапайым элге жеңилдик болот эле дейм. Антпесе чоң бааны айтып туруп алышат, аябай эле кыйнайт да, таппайт мунун деген биякта экен, анан тиякта экен, анан справкасы керек, биякта пропискасы жок экен, көп нерселер бар. Мына ошолордун баарын бир сыйра иликтеп, жиликтеп чыкса, анда жакшы болот. Өзгөчө мына Улан Эгизбаев каза болбоду, журналист. Мындан бир нече жыл мурда. Ошондо дагы ушул мафияны текшерем деген да, текшерем деп иликтеп, коррупцияны таап, анан ушул өлүмүнө себептердин бири ушул сыяктуу болду окшойт. Анткени чын эле мына өлгөндөрдү койгондо жанагы эмелердеги, мүрзөлөрдөгү мафия аябай эметип кеткен, Чоң мафия да. Бул чоң бизнес экен да. Анан тиякты ошол жерде алган, ошол жерде иштегендердин баардыгы бири менен тыгыз байланыштуу да. Оңой менен таппайт элдер. Кыйналышат. Тааныш аркылуу ар кайсы менен чыгып отуруп араңтап атпайбы. Мына ушул тарапты бир сыйра текшерип чыкса, дагы ийгиликтеп, жиликтеп, анан ушул жактан дагы тапса болот коррупцияны. Табылып атат, бирок дагы табыла берет. Себептен канча жылдан бери ушулардын баарына артынан сая түшкөн киши жок болчу да. Мына эми ошонун баардыгын табылып, касылып, тазаланып атса дагы нар жактан дагы эле чыгып атпайбы, коррупционерлер толтуруп атпайбы. Кайсы жерге барбасаң эле такаласың, бияктан акча бериш керек экен, тияка акча бериш керек экен депчи. Эми ошол канча жылдан бери ошол жакта эме чирип кеткен. Ошонун баарын тазалаш деген оңой эмес да. Карл Маркс айткандай да, коррупция деп жана бюрократия деген эмне десе, ошол кызматка отуруп алган адам бүт мамлекетти менчиктештирип алган сыяктуу болуп калат деп. 19-кылымда жазылган нерсе. Бул өтө чоң раковская опухоль да. Ол менен согуш үчүн деген далай нервы, анан өзү таза кишилер согушса, анан ошондо баардыгы тазаланып чыгат. Акырындык менен тазаланат. Ошондосо болот. Тарбиялаш керек. Тарбиялаш керек. Жаш кезден, мектептен, бала бакчадан, институттардан таза болгонго. Негизи баланы бала бакчадан тарбиялат деп айткан дагы бир жагынан мен каршымын. Баланы деген негизи боюнда бар кезинде тарбиялайт. Себептен орусча айтканда в утробе живота. Ошол кезде аялына инвестиция кылып, аялын илимдүү, билимдүү кылып тарбиялаганда илимдүү, билимдүү балдар чыгат. Эркек биринчи орунга ошол жана үйлөнгөндө эле аялым илимдүү, билимдүү болсун десе, өзүнүн пенсиям жакшы болот десе, ошо балдары пенсия. Мамиле кет деп атпайбы, мамилебиз кетсин деп атат. Мамиле кут деген атты коюш керек болсо, же дөөлөт деп. Мамилебиз кетсин деп атат, мамиле кет деп атат. Андай эмес. Ошон үчүн биринчи өзүнүн аялы илимдүү, билимдүү болсо, аялы илимдүү, билимдүү балдар төрөлөт. Аялдын ден соолугу жакшы болсо, ден соолуктуу балдар төрөлөт.
Ошон үчүн аял тарапты тарбиялаганда аялдын аң сезими, дүйнө таанымы, дүйнөгө көз карашы өзгөрүлгөндө бүт Кыргызстан өзгөрүлөт. Ошон үчүн биринчи инвестицияны ар бир жана сен төрөй бер деп туруп эле быжырат таракандай төрөтүп атат, мен сага акча алып келип берип атам, болду сага ушул эле керекпи деген андай эмес да. Руханий байлык эң жогорку деңгээлдеги. Ошого аялын акылдуу болсо, анда бүт улуттун баары акылдуу болот. Себептен биринчи аялга инвестицияны бериш керек да. Кызы, баласы аябай акылдуу болсо, ошол эле кайра кыргыз элине, жерине ак кызмат кылган инсандар пайда болот да, жарандар. Мен кыргызмын, кыргыз үчүн момундай эмгек кылып атам деп кыргыздын туусун бийик көтөрөт, желбиретип аска зоот чокусуна даманда жүрөт да. Андай кылбайт да. Үйлөндүм болду, мен мага балдар керек дейт. Анын саны бар, сапаты жок балдардын эмне кереги бар? Мына ошондой болуп атат. Ошон үчүн ошо баланы тарбиялаганда, бала бакчага баргыча өзү тарбияланып, мээримди төгүш керек. Сүйүүнүн чокусу мээримде. Анан балага мээрим төккөндө ошол жерде 9 ай ичинде жаткан кезинде аял жаман кинолорду көрбөй, жаман уруш талаштарды көрбөй, ошол жерде үйүндөгү мээримди көрүп таптагандан кийин анан не деген ден соолуктуу балдар чыгат, илимдүү, билимдүү чыгат. Мына ушуга көңүл буруш керек. Италияда эмне үчүн балдар сулуу болуп төрөлөт десе, кыздар балдар бар эле. Бир окумушту тапкан экен. Анткени боюнда бар кезде Италиядагы аялдар, келиндер музейлер көп да Италияда. Музейге барат экен да. Көп кыдырат экен да баягы эмелерди көрүп, жанагы сүрөттөрдү, эмнелердин баарын. 9 ай ошентип жүргөндөн кийин балдар абдан сулуу болуп төрөлөт. Анткени булар басат да. Мына үйдө эмне себептен бизде деген жанакы дарын ичип алып эле жата берсе эле тиги алма түш, түш деп эле коюп жатып атпайбы? Бул эртең мененки эң биринчи дене тарбия, бул 6 километр, 7 километр басыш керек өзү менен өзү. Адам баласы өзү менен өзү көп сүйлөшөт башка бирөөлөргө караганда. Себеп ички дүйнөң менен ой жүгүрө берет. Ой жүгүргөндө ой толготу кылыш керек. Андан кийин ойду акылга бересиң, акыл калчайт, сезимге апарат, сезим аң сезимге апарат, аң сезим туюмга апарат. Бул генетический память. Вот ошентип басып, анан табиятка барып, жаратылышты көрүп, ошого суктанып турган сайын таза аба, андан кийин ден соолук чың болот да. Үйдөн муңга толгон жанакы мээнет кылып алганда, менчик кылып алган, мээнетти менчик кылып алган, ошол эле түйшүк эртең менен турган, тыйын чычкан бир жерде айланып жүрөт. Ошол эртең менен кечке чейин бир өзгөрүү жок. Өзгөрүп өсөйүн, мага чоң жыйынтык берсин, куттуу билим мага жоксун, кубанычка толоюн, баардык жакшы жактай мага оңунан бурсун, кутуюсун, акыл топтосун деп төрт тараң төп келиш үчүн илим, билимдин артынан сая түшүш керек. Ошон үчүн мен бу какшап айтып жүргөнүм, биз бул манас илимин бериш керек. Манас илимин деген ошо бала бакчадан баштап 1 класстан 5-10 класска чейин манас илимин биринчи жанакы өзүнүн тиги манас төрөлүшү, анан жүрүшү, адеби, ыйманы, боорукерлиги, айкөлдүгү, андан кийин жанакы чоң азатка барып атканын, ошолордун баарын тең жанакы өзүнүн мазмунун, маңызын ошону түшкөн биринчи этап болот. Экинчи этап вуздарга барганда, чоң вуздарга барганда, экинчи этап манас илиминде аны чечмелесин билиш керек. Анын философиясын, медицинада эмне болду, стратегиясы эмне болду, мамлекеттик түзүлүшү кандай болот, анан өзүнүн бир жанакы мамиле, коңшу мамлекеттер менен кандай болуп атат, экономикасы кандай болуп атат, металлургия кандай болгон, ошол кезде зулпукорлор канча жасаган кылычтарды, ошон майда чүйдү жана адебинен баштап бүт баартын ошондо экинчи цикл коюш керек. Ошон үчүн манастын илимин жанагы биринчи этабы, анан экинчи этабы деп киргизгенде, бул антпесе кайталанып атпайбы, вузга барса деле ошол эле автобиографиясын айтып коет, болду ошо менен чектелип атат. Ичинде эмне деген чексиз дүйнө жатат, вселенная, разум, манас. Бул океандан да көп да. Ошон үчүн манас илимин алган киши гана кыраакы көрөгөч, даанышман, акылман, кемеңгер, ойчу, билги, көсөм, анан элге, журтка өзүнүн айкөлдүгүн дагы ыймандыгы, боорукерлиги, кечиримдүүлүгү, сабырдуулугу бүт баартын төп келип атпайбы. Аны билбегенден кийин эле, аны айтсаң эле кокуйм, бул деген ширек, бул тиги буу деп эле чыгып атпайбы. Себеп деген бирөөнү жамандап, бирөөнү ушактадың, ошонун жүгүн алып жүрө бересиң.
өзүң ишиңди кылып, өзүңдүн огородуңду касып, өзүң майын сызгырып, элге жарыялап, ошонун натыйжасын өзү чыккандан кийин, мындай жыйынтыгы болгондон кийин көргөзсө болот да. Антпесе бизде азыр эмне? Сайтты карасаң эле ушак бири-бирин жамандаган, течатөттү тиги болду, бул. Кана биздин өзүбүздүн руханий байлыгыбыз, эң түпкү өзөгүбүзгө, тегибизге, тамырыбызга бармайынча адам оңолбойт. Ошон үчүн манас илимине кирсин деп айтсам эле окой бул деген башка жолго түшүптүр дейт. Мен өзөккө тамырдан тегимен тайбай эле жылтам. Ата бабанын берген мурасы кыргыздын аспаптары менен дүйнө жүзүн кыдырып ошолор менен жеңип атам. Любой еврейин ыйлап атат, бул эмне деген улут деп. Таң калып атат, ушунча аспабыңар барбы деп. А Манаста 80 аспаптан нары турат. Биз бер жагын эле 37 аспабын таап эле ошону чечмелеп атпайбызбы, кыйын болуп. А нар жагы чексиз илим болуп атпайбы? Ар бир көсөнөгү бул өзүнчө эле жылдыз. А биз сан менен жылдыздан турабыз да. Мына мен өзүм 8-чи сандагымын. А 8 сан кайсы менен? Сатурн менен байланышы бар да. 8 деген эмне? 8 сан число сознания. То есть я имею в виду туулган, төрөлгөн күнүм. Төрөлгөн күнүмдүгү. Мына ошол себептен ошонун баарын изилдеп чыккандан бул илим да. А илим менен билим экөө жетелешип жүрөт, ар дайым бири-бири менен жетелешип турат, толуктап турат. Анан илимди алмайынча, билим экөөтөн журулмайынча бири-бирине жардам бере албайт. А биздин өзүбүздүн салтыбызда, наркыбызда, населебизде, үрп-адатыбызда, каада салттарыбызда бүт бартын илим. А муну деген үстүртөн айтып коюп атпайбы кээдегилер мындай деп. А ичине чечмелеген киши, бул төрт тарап төп келишкен киши. Бул Букардын үнүн тааныган, Букарга барып сөз айткан чечендер болсун дайыма. Чечмелеп сөздү тааныткан, чечкиндүү сөздү көп айткан. Буралган сөздүн башатын буйрук менен жандырган, буралуу сөздүн чечмесин билим менен тааныткан, бирдиктүү элге жайылткан дейт. Бул чечен төрт тараптуу келгенде, себептен кемеңгер, ойчул, көсөм, данышман, акылман, зергер, уста бардыгын тажрыйба алган. Ошо элден акыл насаатын алып, тапталган, топтолгон, төрт тарабы толук болгон нерсенин баардыгын ушунда кетет да. Анан эч качан жана психологияны окутуп эле, психология, западный психологияны алабыз. Тияктан анан российский психологияны алабыз. А кыргыздын өзүнүн данышмандыгы, акылмандыгы, тоолду чечмелегени, жайсанды бүт баарынтен ошонун ичинде жатат да баарынтен. Анын баарын кассаң бул деген чексиз илим. Ошон үчүн бизде оймо чийме, курак туш кейистердин баарынтен илим да. Саймалташты чечмелеген кишилер жок калды да бизде азыр көсөмдөр. Саймалташ өзү энергия да, мы состоим из энергии. То есть молекулы, частицы, атом, нейрон. Нейрондорду ойготмоюнча, бул кара кушту ойготмоюнча, неокортекс. Бул көз ачылбайт эч качан. Аны айтсаң эле окуй бул дегендей дейт. Ошон үчүн бул түпкү өзөккө киргенде гана адам баласы өзүн тааный баштайт, өзүн сүйө баштайт. Сүйүү деген, өзүм сүйөм деген бул эгоизм эмес. Бул өзүңдү таанып билиш үчүн түпкү өзөгүң болмойнча өзүң тааныбайсың. Мен киммин, эмне үчүн төрөлдүм? Астыга койгонум муратым, анан максатым дейт. Мурат деген бул цель, максат деген бул мечта. Биз орун алмаштырып алганбыз, максатыңа жет деп. Илгери ата бабаларыбыз муратыңа жет дечү. Ошол мурат менен жана мечта экөө никеленгенде гана болот. Бирок ошол ойду багыш керек да. Ар дайым мен ушундай болом, эл жериме кызмат кылам деп. Бир төрөлөткөнбүз, бир из калтырыш керек да. Элиң жериңе көбүрөөк берүүң көп болсо, ошончолук сага кайра Кудай Таала берет. А бербей, мен эгоистмин десең, бир күнү топтойт, миллионер болосуң, бир күнү анан кусуп саласың. Элге берип, артыңда ошол өзүңдүн антеннаң чак келген жаш улан кыздарды тарбиялап, сен андан өтүп кетсе, устаттан шакирт, анда сен баракелде дейсиң да. Ошон үчүн берүүң көп болуш керек. Анан жанакында ыргактарга мен түшпөй калдым да. Бирөө бир нерсе ошо мени асылышып эле жаман ит мышыктай болуп, эмне кыласың аны менен? Өзүң ишиң майын сызгыр, өзүңдүн огородуңан башта деп атпайм. Анан алар акырындык менен эметет. Ошон үчүн биз жанакы манас илиминен тапкан аспаптар бул чууген да. Чуугенин бир тууганы жетиген, жетигенин бир тууганы тогузген. Ар бир аспаптын сан жырасы бар. А санды жыра деген сөз. Сан менен жылдыз алдабайт, адам алдайт. Сиз кайсы күн төрөлдүңүз эле? 24. 24. Сизге инвестиция келе берет да, эгерде плюста болсоңуз. Акча келе берет. Бирок плюста болгонуңуз сиз руханий байлык менен кыргыздын түпкү өзөгүндөгү бурмалабаган тарыхты, бурмалабаган санжыраны иликтеп, жиликтеп, талдоого салып, таразаны тең кармап туруп, анан анализ ума дейт, дисциплина ума, постоянно ар дайым ошо иликтеп, жиликтеп туруп анан действияга кетиш керек. Антмейчи болбойт, анан бул деген жок, бул аяктан анан тиги бу деп атпайбы. Жок, бүт баардыгы ушу манастын илиминде.
А биз деген тиякта жазылып калыптыр деп. Биз ооз-эки да айтабыз, телепатический да айтабыз. А телепатия бул биринчи тил. Бул үн, тыбыштар, үндөр чыгышка чейин биринчи телепатия менен сүйлөшкөн. Тыбыштын энергиясы. Энергиясы, ошон үчүн биринчи ой. Ойдон кийин сөз, сөздөн кийин иш. Оюң таза болсо, сөзүң таза болсо, ишиң таза болот. Оюң начар болду, сөзүң жаманбы, ишиң жаман болот. Ошон үчүн бүт баардын могу раттуу билим да. Ата, эне, бала. Иерархия не нарушается. Ушундан чыгып кеткенден кийин бүттү, ыркысы кетет. Эштен кетип барасаң, жаш балдар деле сени сөгө берет, тияга деле кетет. Тарбиясы жок да. Ошон үчүн тарбияга келгенде, маданиятка келгенде, биринчи бала боюнда бар кезинде эле аялды тапташ керек, тарбиялаш керек, мээримди төгүш керек. Сүйүнч окусу айтып атпаймынбы? Мээримде деп. Мээримдүү бала эч качан бирөөнү урбайт, урдабайт, бирөөнү өлтүрбөйт. Мына ошондо деген жакшы бир окуй, бул уят экен, Кудайга карап турат. Кудайды сүйүш керек, бир эле сүйүү. Любовь. Сүйүү. Сүйүүгө жетишке, а сүйүү десе эле тиги кишини сүйүш керек экен. Андай эмес да. Сүйүнтө анын темасына жана акыл дүйнө, сезим дүйнө, жан дүйнө, керемет дүйнө деген өзүнчө илимдер бар. Бул өзүнүн ошо 4 тарабын билгенден кийин деп анан кийин мамиле сабагы кетет. Көмүскөйдө көйгөй деген сабак бар. Көмүскөйдө көйгөй каяктан келет ушул момундай көйгөйлөр деп. Ошонун баарын чечмелеп, ошо установка берген сабактар бар. Ошон үчүн манас илимине кириш керек. Сөзсүз учурда ошо бала бакчадан кичинеден баштап анан биздин деген музыканы үйрөтмөйүнчө бул моторика да. Бул иштеп атат, мен иштеп атат, синхронно бияктан команда кетти. Ар бир аспапты ойногон сайын ошол аспаптар сага жан дүйнөңдү тазалайт. Биз үндүн түрмөсүндө жашайбыз. Үндүн түрмөсүндө биз сүйлөшүп атабыз азыр. Үн чыгып атат, азан окулуп атат, үн чыгып атат. Бирөө менен жанакы сүйлөшүп же каткырышып атасың, чүчкүрүп атасың, кандай болбосун үндө. Бирок үндүн ичине кирсең, үндүн өзүнүн касиетине кирсең, герцтер менен частоталарга кабылып калып атасыңбы? Ал өзүнчө энергия. Карачы, ошон үчүн азыркы эң чоң байлык бул энергия. Энергияны ар кайсы майда чүйдөлөргө асылышып, ошол менен өзүң майдаланып кетпей, өзүңөн баштаганың биринчи мен киммин деп. Ошон үчүн баары башталат майдадан, байкабайт аны майда адам дейт. Үн түрмөсү деп едиңизби? Үн туткуну десе жакшыраак го. Үндүн туткуну же болсо үндүн кучагында. Кучагында. Эми бат айтып кеткенде чыгып кетип атпайбы? Мен өзүмкө деген партитура боюнча флейтада ойнойм да. А партитурада, оркестровый партитурада бардык кайсы кааласаңыз, бардык партитураны карасаңыз биринчи флейта жазылып турат. Анан кийин габой, анан кларнет, анан берки фагот, ушинтип кетип, анан скрипкалар жазылып, ошентип отуруп, анан медный инструменттер кетет да, темир аспаптарга. Ошон үчүн бул технический инструмент да. Анын үчүн деген тилдин гипнотикасы керек, йоганын системасы керек. Ошон үчүн биз флейтисттер бат сүйлөп калганбыз, скерцо дейт, же болсо аллегро дейт да. Тыгы пулеметте сүйлөп кетебиз. Себептен ойду ошол учурда берип албасаң, өз учурунда анан жетпей каласың да, ой бат иштеп турат. Мына эми айтып кетпедиңизби, батыштын эмеси менен туткунунда сыяктуу болуп калып атабыз, ошол жактан жанагы аң сезим дагы, логика баары батыштык болуп. А эски кыргыздын эмесин алса, мисалы үчүн Кытайдыкы менен кыргыздыкы эки башка экен музыкасы, Аякта пентатоника, 5 эле нота. Вот. Биздики диатоника. Диатоника это чексиз. Эми карап туруңуз, западный психология дегенде бул деген ошонукун алып атпайсызбы? Ошолордун көз карашы, дүйнө таанымы дүйнөгө. Западтын, ошол батыштын керектүү музыка классикасын алыш керек. Бул уже орнолуп, түпкү тамыры бар. Булар ошо жанакы Бах, Моцарт, Бетховен, Вивальди деген ошонун баардын булар табият менен журулушкан. Кудай Таала менен түз сүйлөшкөн эмелер. Ошон үчүн келген буларга жанакындай гениальный шедеврды калтырып кеткен гений кишилер болгондо, вот ошо классикасын алса болот. Жакшы нерсени алса болот, электен өткөсү, фильтрациядан. Анан бүт баарынан ылгап ала берсе болбойт. Азыр бүт барып келип атабыз да, гейлер толтура, лесбиянкалар толтура, анын бизге кереги жок. Бизге деген кыргыздын өзүнүн салттуу, нарктуу, өзүнүн өзөгүн тааныган балдар тарбияласак, анан биз деген бардык ар бир үйдө кут, нур, дөөлөт, оомат конуп турат. Анан аны албай эле эметип атпайбыз. Анын кереги жок бизге. Бизге ошолордун жанакы керектүү нерсесин алыш керек, технологияны. Ошону кайра келип эметсе, анан бизден деген жаңы билимдүү илимпоздор чыгат да. Бизде азыр Кыргызстанда эмне тиш чукугучтан башка деле эч нерсе чыгарбайт да.
Бул калемди деле биз чыгардыкпы? Бул деле башка жактан келди да. Ширинке самын чыгып калдыбы? Чыгып калды окшойт эми анан негизи жазып аткан азыр жаштар көп. Мындай креативный деп коечу, азыркы аябай заманбапка чак бап дап келген жаштарыбыз көп. Ар кайсысын ачып өзүнө алып келип берип атат. Бирок ошол тараптан эле мен бир нерсени айтып калдым. Булар деген жетишкендикке жетип атат да. Кайра эле материальный мир да, баягы. А ийгиликке жетиш үчүн төрт тарабы төп болуш керек да. Ис калтырып дагы элиңе да жериңе дагы тарык. Мына Чыңгыз Төрөкулович калтырып кетпеди, бул ийгиликке жеткендер. А жетишкендикке жеткендер биз аны бизнесмендер дейбиз. Бизнесмендер жетти, моундай чоң 12 таштуу зданиялар салды, имараттар салды, толтура тигиндей кылды, бүт баарында материальный обеспечение. Ошон үчүн бир канаттың материальный болсо, бир канаттың руханий байлык болсо, бүркүттөй уча аласың да. А эгер бир канатың материальный болсо, ушу менен жүрө берсең, бир жагы чолок. Ошо менен кете бересиң наркы дүйнөгө. Бирок ошончолук көр оокаттын баарын наркы дүйнөгө алып кетпейсиң да. Ошо ис калтырыш үчүн, элиңе, жериңе кызмат кылыш үчүн ушул тарапты кошо алганда, көрөгөз болосуң. Бул мен сага мына спорт зал салып бердим, бассейн салып бердим, медицина алып бердим, тигини алып бердим, муну алып бердим. Муну кошо алып жүрүшүм керек экен да. Деп ошонун баарын биле баштаса, адам баласы төрт тарабы менен сапаттуу болот. Анан сапаттан каяка өтөт? Сыпатка өтөт. Анан тазалануудан каяка өтөт? Арулукка өтөт. Ички жан дүйнө арулукка кетет. Бүт баардын өзүнүн рети, раты, эрежеси болот. Ушул тарап менен кеткенде гана, мен мону кылышым керек экен. Ошо берүүм көп болуш керек экен деш керек да. Мына ушул себептен ошон үчүн окуу жана окуу, анан жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт. Жакшы кишилер менен жүргөн сайын жугат. Бирок ошо бардыктан баары иликтеп, жиликтеп, ким менен дос болуп атасың, ошонун баарын иликтеп турушуң керек да. Жанагы диатоника менен диатоника дедиңизби? Кытай менен арбашка экен. Бул баягы ички аябай эле өзөгүндөгү, адамдын өзөгүндөгү нерсе экен да, ошол жактан бөлүнгөн. Рас эстеттиңиз шуну. Мына Кытайдын музыкасы пентатоника менен кетет. 5 нота. Пента деген 5 деген нота. Ушундан чыкпайт. Таң деп ушуну менен ырдап атпайбы? А биздики диатоника бул чексиз, жанагы боз үйдөгү оймо чиймелер турбайбы? Ошонун баардыгы диатоника. Тибеттен алып келдик, муну тиги жактан Тибеттен келдик. Бул туура эмес сөз. Тиги бет, тик бет, анан шамбала. Муну манас илимине кирсең толук айтып берет. Анан баягы затоп болду деп атпай, жер үстүн суу басып кетти. Ошондо тиги беттен, Тибет эмес, тиги беттен ди менен маале калган. Экөө бир тууган калган. Майя календарь турбайбы тиякта? Уктуң билесиз да майя календарь. Анан диден ошо диатоника бияка тараганда, ошон үчүн биздин музыка менен чексиз да. Кете берет. Себептен биздин пирамида бул тоолор. Бийиктейм десең тоого бар дейт. Эртең менен туруп, 5те туруп күндүн нурун тосуп алыш керек. Эртең менен көз ачканда эле жаратканга чексиз ыраазымын, ата тегиме 1000 мерте ыраазымын деп ойгонуш керек да. А турганда эле окуй, бала бакчанын акчасын төлөшүм керек, тиги акча төлөш керек. Мээңдин баары акча деп калган жанакы Насыр Давлетовдун жакшы Астасеки колтусунда айтат го, сүф десе акча деп бүт баардын акчада. Кеп акчада дагы эмес. Акча келет, кетет анын. Бирок ошо энергияң жакшы болсо, акча артыңан чуркайт. Сен акчанын артынан чуркабайсың, акча сенин артыңан чуркап калгандай кылыш керек. Мына ошого жетиш үчүн илим билим алыш керек. Өзүтүн өзүбүзгө кириш керек да. Антменче эч качан болбойт. Анда идентичность өзүбүздү жоготуп атабыз да, башка бирөөнү туураган эле кукла болуп атпайбызбы? Жинди көргөнү туурайт деген жаш кезде оюм бар болчу. Анан ошону бирөө бирдеме кылып койсо эле ошону туурап эле, анан тил бузулгандачы, дил бузулат. Бул эми орусча айтып кетейинчи, граль чаша. Могу жердеги биздин өзүбүздүн матрицабыздын биягында да болот, могунун ичинде чач өрүлгөн болот. Чач өрүлгөн деген бул биздин ДНК. Биздин ДНК чач өрүп турбайбы дейт, спираль. Анан чачты кандай өрөт, ошо жанакы көкүлдөрдүн түрлөрү кандай болгон. Көкүл деген сөз өзү бул кийинчерээк отуруп анан хакол пайда болгон көкүлдөн. Туура. Хакол пайда болду да. Ал деген бул деген жана погон жок кезинде көкүлдөн билчү. Бул 100 башты башкарат экен, бул 1000 башты башкарат экен. Анан айдар көкүл деген ошондон биягында мындай көкүлдөр бар турбайбы деп, чачтан башынан анан оймо чиймесинен билчү да, эркектикинен. Баа 91-жылдары аялдын оймо чиймесин уюп койсо деле биз ойной беребиз. Бизге өскөн
карма каршы оймо чийимдер кийип жүрүп турса эркектер. Андагы эркек ургачы деп бөлүнөт андан. Аспап дагы ошондой болот. Кыргыздын аспаптары эркек ургачы деп дагы бөлүнөт аларда. Жанакы сыбызгысы, ыбызгысы. Анан кайра сыбызгы, ыбызгыны кошсоң бул түндүк болот атпайбы? А түндүктүн өзүн чечмелесең айы бул керемет да. Эмнеге каякта? Кайра эле барып туруп астрономия, астрология, астрофизика, квантовая физика, генетика наука, радиология, эзотерика, цифрология барасың. Бүт илим. Эч качан качып кутула албайсың. А жалкоо киши буга кереги жок ага. А койчу дегендер. Бир жашап атасың, шунун баарын эмне үчүн билбейм деген өзүңө суроо беришиң керек да. Мен анда жөн эле киши турбаймынбы? Курсакты тойгузуп коюп эле дараткана барып кайра келип эле анан мындаяктан кичинекей тыйын алып койсом эле отурурмун. Изилдеп, иликтеп, жиликтеп, талдоого салып, анан өзгөрүп өсөйүн деш керек да. Өзгөрүп өскөндө гана киши жыйынтыгын бере баштайт. Бирок айлана чөйрөңдө кимдир? Алар менен кандай мамилесиң? Мамилени кандай түзөсүң? Мамиле сен өзүң менен мамилени кандай түзүп атасың? А мамилени сен Кудай менен кандай түзүп атасың? Кудай сен менен мамилени кандай түзүп атат? Бүт бары илим. Ушул сабакка келиш үчүн бак дөөлөт коомуна киргенде гана өнүгө баштайсың. Себеп ошол жерде таасир этчү сен түз жолго салуу, багыттан танбайын, баалууну кармайын. Басыгым түз болсун, сөзүм ак болсун, мээнетим күчтүү болсун, жемишим таттуу болсун, казынам толуу болсун, камкордук элге болсун, касиет толуп турсун, жашоом бермет болсун, жаңылган күнүм жок болсун, мезгилдин сыноосунан өтчү даремет бере көр деп каласың. Бул төкмөлүктү дагы анан ойду бир багытта кармап, анан ой жүгүртүң, бүт бартын төрт тараптан келет да, анан Кудай Таалага эмне үчүн чексиз ыраазычылыгын билбейсиң? Мен сүйүнөм, мен көзүмөн жаш агат ошондой айлана чөйрөгө келип, ошолор тегеректеп турган улуу муун, орто муун, кичүү муундарында турганда, анан Кудай Таалага чексиз ыраазы берип атканым, жана дүйнөсүн 150 мамлекетти жөн эле көрдүмбү? Ата бабанын мурасы менен, ошолордун колдоосу менен, ошолордун батасы менен, жараткандын каалоосу менен. Мына ушундай экен да. Биздин убактыбыз 2 мүнөттөй калыптыр. Кыргыз жанагы жөрөлгөлөрүн, башка эрежелерин унутулуп калган ырым-жырымдарын кайра жандантуу ошо кыска бир 2 мүнөттө. Бардыгы тең философия. Мына ырым-жырымдарды жөн эле белги берип атпайбы, бизге белги берет да. Ошо белги берет. Көлөшүң тескери болуп калдыбы, же чалынып жыгылдыңбы? Белги эмне себептен болду? Себебин табыш керек. Себебин таппасаң, ар жагын таппайсың. Бүт баары себеп. Жөн эле жөн болгон жок. Могу ар кайсы жерден чалынып жыгылып, же бутуң сындыбы, же дагы бирдеме кылдың. Могу жерден мен басыгымды туура эмес кылып коюп турмун. Бу жерден бирөөгө каяш айта коюп турмун деп ар дайым иликтеп, жиликтеп турушуң керек да. Антпесе болбойт. Бүт майда чүйдөнүн баары тең иликтеп, жиликтеп, бүт баары тең майдадан башталат деп атпайбызбы? Ошонун баарын иликтеш керек. Антменче болбойт. Бирок өзүңдүн кесибиңди майын сызгырып туруп анан бирөөгө окутсаң, өзүң ошо кабыл алып, тутканы жакшы болсо, анда жакшы. А тутуму жок болсо, сен жөн эле бир дарбазаны же болсо стенаны чукулай бересиң, энергияң кетет да. Ошон үчүн айтчу жерге айтыш керек, сууну сиңген жерге куй дегендей. Кабыл алган кишиге айтсаң, сен дагы ынанасың, ал дагы ынанат. Ошон үчүн бүт бар кыргыздын өзүнүн өзөгүнө, тамырына тегине барыш керек. А бул толтура ага чыга албайсың, ал сүйүнөсүң, күнүгө жашарып атканын билесиң да. Не дегенди керемет депчи. Сүйүнүш керек ушуга жаралып калганыма депчи. Ушу кыргыз болуп жаралганыма ыраазымын деш керек да. Убактыбызды аяктап калды, рахмат. Сиз менен дагы жолугуп, дагы интервью кылабыз го. Мындай бир Кудай буйрса. Серия кылып, Ооба. Рахмат сизге. Сизге дагы рахмат. Бизде конокто кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев болду. Рахмат сизге. Ыраазыбыз. Саламат болуңуздар.